12-13 декабрда Россиянын Казан шаарында өткөрүлгөн дүйнө чемпионатында белбоо күрөшү боюнча жеңишке жеткен спортчуну тосуп алуу аземи Баткен шаарында жогорку деңгээлде уюштурулду. Ага облус башчысы Жаныбек Жалалов жана район акими Калан Маркаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле спортчунун жакындары катышты. Салтанаттын жүрүшүндө облус башчысы Жаныбек Жалалов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сөз сүйлөп, жаш спортчу менен сыймыктанарын баса белгиледи. Мындан сырткары спортчуну ар тараптан колдоп, демөөрчүлүк кылаарын айтышып, өз билектерин тапшырды. Кыргызга дагы бир медаль алып келгениң үчүн сизге сага чоң рахмат. Биз бир болот буга чейин дагы сен бир топ медальдарың бар экен, алтын медалың бар экен, күмүш медалың бар экен. Мына азыр эми бизге коло медалын алып келип отурасың. Бул акыркысы болбосун. Ар дайым сен ушундай ийгиликтер коштоп жүрсүң. Өзүңнө жаштыгыңа карабастан ушунча ийгиликтер жетишке, ийгиликтерди багынткан сага чоң рахмат. Биз сендей жигиттер менен ар дайым сыймыктанабыз. Керек болсо биз колдон келген жардамыбызды ар дайым көрсөткөнгө даярбыз. Бул биздин жигитибиз bir ele Batken rayonuna emес, Kırgızistan'ın jelегini jelbiretip, bizge sıymık, bizge urmat alıp gelip atat. Ben oşonduktan Mirbolot balama birinciden dens olup kalayım. Ömürün uzun bolsun, ırıskın polobon bolsun. Daima Kırgızistan'ın jelegini jelbiretip, bizdin Kırgızlardı, bizdi Kırgızistan'da sүйүндүрүп жүрө бер. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатына 30дан ашуун өлкөлөрдөн спорт чеберлери катышкан. Спортчу Мирболот Мирсали уулу мелдешке катышарда жеңем деген сезимдер болгонун айтат. Жаш спортчунун тилеги орундалып, атаандаштарын жеңип, коло медалдын ээси болгонуна кубанып турат. Бул мелдешке Кыргызстан мен деген спортсмендер менен кошо даярданып сбор кылып, ошодон терилип чыгып бардык. Мелдеш жакшы болду, 35 мамлекеттин ичинде. 35 мамлекеттин ичинде 3-чү эместе болуп калдым. Бул дагы өзүм үчүн жакшы эле деп ойлойм. Өзүм мээнетиме жараша. Анан сезимдер жакшы эле болду. Ар бир эмеде күчтүү спортсмендер бар экен. Бул чемпионат мир болгондон кийин ар бир адам күчтүү болуп даярдыкка барды. Ошол сезимдерим жакшы. Жеңемде баргам, бирок 3-чү эмес болуп калдым. Ага дагы шүгүр кылам, Кудайга шүгүр. Эми үмүт кылып эме кылдык бул жерден. Жакшы ниетте жөнөткөнбүз. Эмелерни күрөшчүлөрдүн калтырбай көрүп турдук. Ар бир күрөшчүнү көрүп, турулап эме кылып турдук. Эми жеңет деген ойдо эледик. Жеңгенде кандай сезимдер болду сиздерде? Жеңгенде өтө кубанычтуу болдук. Үй бүлөбүз менен баарыбыз кубанычта отурдук. Спортчунун мелдешке даярдыгы да күчтүү болуп, атайын машыгуу өткөргөн. Андан сырткары ар тараптан колдоолор болуп, спортчунун ийгиликке жетүүсүнө демөөрчүлөр көмөк көрсөтүшкөн. Даярдык эме көптөн бери даярдык көрүп жүрөт. Себеби бул кичинесинен спортты сүйгөн жигит. Мелдешке катышууга чейин бул сбор мындайча айтканда даярдык Ош шаарында жүрдү. Ош шаарында жүрүп, бир 15-20 күндөй машыгуу болду дагы. Андан кийин Ош шаарынан Казан шаарына учуп кетишти. Буга чейин мен өзгөчө ыраазычылык айтышып кетишим керек. Мына жергиликтүү бийликке Субаш айыл өкмөтү ошол демөөрчүлүк кылды, Баткен мамлекеттик администрациясы демөөрчүлүк кылды. Жалпы эле эл ушул жаш келечектеги спортчу жигитибизге жакшы камкордук көрүп берди. Мирболот Мирсали уулу учурда Чоң Талап орто мектебинде дене тарбия мугалими болуп эмгектенет. 2016-жылы окуучулар арасында Кыргызстан боюнча өткөрүлгөн спартакиада волейбол боюнча алтын медаль, 2017-жылы волейбол боюнча күмүш медаль, 2019-жылы Талас областында өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарында улуттук күрөш боюнча күмүш медалдын ээси болгон. Нурзат Кабылжан кызы, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.